Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирус өлкөдөгү кыймылды чектөөгө кептеди. Президент COVID-19 инфекциясынын жайылуу тенденциясы өсүп жаткандыгына байланыштуу жогорку кеңештин төрагасын премьер-министрде жогорку соттун төрайымын кабыл алып, өзгөчө абал киргизүү чечими кабыл алганын белгиледи. Ага ылайык Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларына жана Ноокат, Кара Суу, Сузак райондоруна эртеңкиге караган түндөн тарта коменданттык саат киргизилет. Коменданттык шартты бузгандарды милиция кармап кетүүгө укуктуу. Теман Айпери Самат кызы улантат. Дүйнө коомчулугун сестенткен COVID-19 вирусу өлкөгө киргизилген өзгөчө кырдаалдан өзгөчө абалга өтүүгө мажбур кылды. Республикада түзүлгөн татаал кырдаалга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков, жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековду, премьер-министр Мухаммедкулай Абылгазиевди, жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кабыл алды. Жолугушууда Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларынын жана Ноокат, Кара Суу, Сузак райондорунун аймактарына өзгөчө абал киргизүү жөнүндө чечим кабыл алгандыгын баса белгиледи. Тиешелүү жарлыктарга кол коюлуп, жогорку кеңешке жөнөтүлгөнүн кошумчалады. Атылган аймактарда өзгөчө абал эртеңкиге караган түндөн тарта башталат. Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларынын жана Ноокат, Кара Суу, Сузак райондоруна куралдуу күчтөрдүн аскер кызматкерлери киргизилет. Алар адамдардын коопсуздугун камсыз кылышмакчы. Өзгөчө абал режимин камсыздоо үчүн атылган калаалар менен райондорго атайын коменданттары дайындалды. Бишкек шаарынын коменданты болуп, Ички иштер министринин орун басары милициянын полковниги Оразалиев. Ош шаарынын Ноокат, Кара Суу районунун коменданты болуп, Ички иштер министринин Ош областынын ички иштер башкарманын башчысы милициянын полковниги Нурдинов. Жалал-Абад областынын Жалал-Абад шаарынын жана Сузак районунун коменданты болуп, Ички иштер министринин кызмат башчысы милициянын полковниги Жоробеков дайындалды. Шаар райондордун коменданттарына мыйзамга ылайык өзгөчө абал режимин камсыздап, тиешелүү чараларды кабыл алуу жүктөлгөн. Алар жарандардын турмуш тиричилигин камсыздоочу объекттердин, тамак аш саткан дүкөндөрдүн, медициналык мекемелердин, дарыканалардын үзгүлтүксүз иштешин камсыздашат. Ошондой эле коменданттык сааттын мөөнөтүн дагы бекитип, өздөрүнө тиешелүү аймакка кирүү, чыгуу режимдерин белгилешмекчи. Бишкек шаары боюнча комендант Алмаз Оразалиев 15 апрелге чейин 20:00дон таңкы 7ге дейин көчөдө себепсиз жүрүүгө толук тыюу салынарын баса белгиледи. За нарушение комендантского часа, если при коменданттык сааттын шартын бузгандарды милиция кармап кетүүгө укуктуу. Тыюу салынган учурда көчөдө жүргөн жарандарды ички иштер органдары өздүгүн жана көчөдө жүрүү себебин аныкташ үчүн убактылуу кармай алат. Андан сырткары өздүгү аныкталбаган жарандар 3 сутка камакка алынат жана ошол жердин тургуну болбосо коменданттык аймактан сырткары чыгарылат. Бишкекте жашап, бирок борбордун чет жакасында жашагандар кечки 8ге чейин кетиши керек. Коменданттык саат убагында милиция жана медицина кызматкерлерине гана чектөө коюлбайт. Необходимо, значит, разработать какой-то график, чтобы до коменданта. Ал эми журналисттер коменданттык саат башталганга чейин иштеши зарыл. Алар үчүн атайын график түзүлсө жакшы болот. Бирок жалпыга маалымдоо каражат өкүлдөрү толугу менен эркин графикте иштейт дегенди билдирбейт. Тыюулар аларга да тиешелүү. Эгер ал эрежелерге баш ийбесе, журналисттерге да чара көрүлөт. Атайын республикалык штаб түзүлгөн. Бекитилген тартиптин негизинде ошол жака кайрылсаңар жооп беришет. Коомдук транспорттор болсо 7ден 17:00га чейин иштей бермекчи. Анткени бул убактарда азык-түлүк сатылуучу дүкөндөр, дарыканалар, банктар жана тиричилик кызматтары иштейт. Ал эми дезинфекцияланган таксилерге уруксат бар. Эгер алар коронавирустун алдын алуу максатында тазаланбаган болсо, мыйзамга ылайык чара көрүлөт. Продуктовый магазиндерге, аптекаларга өтө өзгөчө мындай зарылчылык болсо, ошондо гана барыш керек да. Өзгөчө мен токтолуп кетейин. Чектөө баягы атайын чоң жүк ташыган, биздин продукта ташыган жана башка материал техникалык каражаттар ташыган автоунааларга баягы ошол регионго келген боюнча чектөөлөр жок. Аларды текшерип ошонун өзүнүн складтарына чейин, өзүнүн магазиндерине чейин, өзүнүн атайын объекттерине чейин жеткизген толук мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берди. Мындай чектөө Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларынын жана Ноокат, Кара Суу, Сузак райондорунун аймактарында 15 апрелге чейин уланат. Өлкөдө өзгөчө абал акыркы жолу июнь окуясында киргизилген. Бир нече жолу болгон. Акыркысы бул деген кандуу июнь окуяларында 2010-жылы. Мынакей азыр болсо кооптуу эң негизги маселе бул коронавирустун таралышы менен мына дүйнө жүзүндөгү болгон бүт мамлекеттер өздөрүнүн чек араларын бекитип, эл аралык катнашуусун токтотушту дагы. Ошонун негизинде ушул оорунун деген дүйнө жүзү боюнча таралышына жолтоо бөгөт коюу маселеси көтөрүлүп атат.
Кыргызстандын аймагына киргизилген өзгөчө абалдын мөөнөтү бүткөндө токтотулат же парламент тарабынан ушундай эле убакытка узартылат. Жогорку кеңеш режимди белгиленген убакыт аяктай электе токтотуп коюуга да укуктуу. Өзгөчө абал кризистик учурлардан өзгөчө чараларды көрүүгө муктаждык жаралаган мезгилде жарыяланат. Аны Конституциянын 64-беренесинин 9-бөлүгүнүн 2-бөлүкчөсүнө ылайык президент баш мыйзамда каралган негиздер болгон учурда өзгөчө абалды киргизүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө эскертет. Зарыл болгондо аны айрым жерлерде алдын ала жарыялабай туруп киргизет. Ал жөнүндө жогорку кеңешке токтоосуз билдирет. Айпери Самат кызы Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.